Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеодо достор бизде эми жаңы форматта роликтер чыга баштайт, достор. В основном короткий видеороликтер болот, достор, и стратегияны максимально быстро, түшүнүктүү айтып, жана айтчуларымды айтып, жана балансыбызды жеткизишибиз керек болот, достор, да. Вот. Потому что сессия болгону бир эле сессияда мен азыр жаңы дисциплинага өтүп атамын да, вообще мындай ушундай түшүндүрөйүнчү силерге. Дисциплина менен азыр торговля кылганга аракет кылып атам, достор. Сиздерге дагы ошону нацеливать этип атамын баардыгыңыздарга, чтобы дисциплина менен торговля кылган, достор. Азыр бизде бир сессияда максимум бир 5-6 сделка ачабыз, достор. Айтчуларымды айтамын. Поверхностно мен силерге психологияны түшүндүрөмүн бул видеороликте, достор. Психология деген бул эмне, да? Көбү новичоктор психологияны жакшы түшүнбөй эле туруп торговляны баштап алышат и сливать этип алышат да. Психология, достор, мен силерге бул трейдингде кандай иштейт экенин айтып түшүндүрөмүн. Психологический бул жерде торговляны баштап атканда, давайте мен силерге азыр мындай түшүндүрөйүн. Сделка ачайлы. Аут швейцарский франк ОТС'тен мен бул жакта 15 000 сомдон 5 опцион ачамын вверх, достор, потому что балансым кичине түшүп кетти. Жаңы эле видеоролик жасап аттым, азыр кайра эле перезапись кылып атам, достор. Где-то 200 000 сомдой уже минус болуп калды, но ладно, азыр кайтарганга аракеттенебиз, достор. И давайте улантайлы. Бул жакта бизде трейдингде көбү новичоктор келип бат акча таап кетем деген психология менен келишет да. Негизинде, достор, трейдингде мындай средний заработок трейдера, да, трейдердин заработогу средний бул бир жылдыкын санаганда максимум бир 50 эле пайыз болот, достор. Даже топовый трейдерлердин портфелин карасаңыздар, достор, минимум бул орточо, да, дей берсем болот. Орточосу бул 50%ти счетун көбөйтүү, достор, да, трейдингде. И бул жакта силер көбүнчө новичоктор келип 1000 сом менен же болбосо 10 000 сом менен болобу же $100 менен чоң акча көбөйтөбүз деп ошондой психология менен келишет и утулуп калышат да. Бул сразу эле нацелен болуп атат, что баштап аткан трейдерлер жадность менен же азарт менен келип атышат уже. У него желаниясы менен келип атат. Азыр мен $100 салсам, бир күндө бир 50 же $100 таап койсом, бул уже, достор, быстрый нажива болуп психология менен келип атасыздар, достор. Быстрый нажива менен да. Бат акча таап кетем, бат оңой акча таап кетем деген психология менен уже силер мындайча айтканда башында эле башкача туура эмес база менен келип атасыңар да. Ошон үчүн, достор, бул жакта ошол дисциплина, жадностьты жана азартты жок кылыш үчүн бул жерде дисциплина керек, достор. Бир торговляда бизде какой-то промежуток сессия болуш керек да. Либо бир күндө, мисалы, мен 2 жолу торговля кылам, кээде 3 жолу болуп калат прямой эфир менен да. И ошол сессияда силер максимум 4-5 сделка ачышыңар керек болот, достор. Потому что трейдингде, да, мисалы, давайте азыр мына дагы бир покупкага ачайын. Уже 10 сделка ача турган болуп калдым, достор. Бул жерде трейдингде силер бир сессияда келгенде, бир анализ кылганда максимум 5 эле жолу анализ кыла аласыңар да. Бул человеческий мысленно адамдын психологиясы ушуга эле жете алат да. Мисалы, если новичок болсоңор, силер 5 жолу анализ кыласыңар рынокто да. Мисалы, 5 валютная парадан 5 жолу анализ кыласыңар. И адамдын ресурсу түгөнөт. Постоянно эле туура сделкаларды анализди кыла албайт. Онун мээси чарчап калат кадимкидей анализ кылып атып элечи. Аны анализировать этет, уровеньдерди коет. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү сделкаңарды плюска жабышы мүмкүнсүңөр, если психологически даяр болуп келсеңер да. Мисалы, эч кандай проблемасыз, там биякта балдарга ыйлап атат, мешать этип атса, анда жакшы анализ болбойт. Жакшы анализ кылганда адам отурат, анализ кылат да, мондай жакшы точкаларды издеп табат да. Мээси свободно, мээси холодный мээде болгондо жакшы анализ кылат да. Вот ошондо максимум бир 4-5 эле валютная парадан анализ кыла аласыңар да, новичоктор. А если мындай реальность менен санап көргөндө, да, мындай биологически, да, если адам, надеюсь, силерге түшүнүктүү болуп атат, достор. Жөнөкөй айтканда, адамдын мээси чарчайт көп анализ кылгандан да. Ошон үчүн мен силерге всегда айтамын, башында, достор, дисциплина болуш керек. Самое главное дисциплина. Так, сделкабызды плюска жаптык. Аут швейцарский франктан 1, 2, 3, 4, 5
11 сделкабызды плюска жаптык, балансыбызды 1 миллион 146 сомго көтөрүп койдук. Балансы менде негизи 1 миллион 250 миң эле. Давайте мен дагы бир жолу бул жакта сделка ачамын, анализ кылайлы. Так, валютная пара AUD NZT OTS-тен бизде тренд восходящий болуп атат. 1 мүнөткө так 6 сделка ачамын. 6 сделка 15 миң сомдон покупкага. Все, достор, мен уже 3-чү сделкамды ачып атамын да. Азыр бул сделкам жабылып калса, минуска, мен дагы кайра счетумду көтөрүшүм керек болуп калат да. Кайра мен могул сделкаларымды кайтарышым керек болуп калат. Уже адам ой жүгүртүүсү, психологический давление болот да. Мисалы, моундай сумманы ачып атканда, даже реальный счет там 200 сом, 300 сомдон ачканда, все, адам психологически слабый болсо, анын сразу ою башкача болот. Там акчаны кайтарам деп же акчаны көбөйтөм деп, ал уже ою башка жакта болот. Все, анын акчаны уже акча өзү чуркатып коет да, психологически. Ошондуктан мен силерге сыйды айтам. Дисциплина, бардык жамандык, могул азартный, жадностьты, ушулардын баардыгын жок кылат. Жок кылыш үчүн ошо дисциплина менен каждый день бир сессияда 4, 5, 6 сделка ачсаңар эле жетишет, достор. Если новичок болуп анан сделка кылып анализ кылгыңар келбесе, анда, пожалуйста, сигнал группабызга кошулуп алсаңыздар болот. Торговлябызда 2 маал болот да. Күндүзү саат 3-тө биринчи сессия болот меники, экинчи сессия кечки саат 9-да болот. Анан кээде 3-чү сессия болот биздин прямой эфирибизде да. Прямой эфирде совместно баардыгыбыз торговля кылабыз да. Вот. Биздин телеграмыбызда мынакей бүгүнкү сессиябыз мына 1, 2, 3 сделкабызды плюска жаптык да. Мына арасында минустар дагы бар, бирок 3 плюс менен биз торговлябызды токтоттук, плюс кылдык и как бы экинчи сессияга уже даярданып, уже колубуз бош отурду. Азыр бизде 15 мүнөттөн кийин эфир башталат. Сессиябыз телеграмда. Силер да кошулуп алсаңыздар болот, достор. Ссылка ушул эле видеонун комментариянын башында болот же описаниясында тапсаңыздар болот, достор. Итак, балансыбызды 1 миллион 229 миңге көбөйтүп койдук. Биз бул жерде по тренду ачтык, достор. Элементарный анализ бизде тренд болуп атат. Бир эле направленияга график өсүп кетип атат. Ошондуктан биз сделкабызды покупкага ачтык. Как раз могул просадкадан ачтык бул жерден да, и сделкабызды плюска жаап кеттик, достор. Отлично. Давайте последний сделкабызды ачайлы. Валютная пара, мисалы, мынакей канадец, швейцарский франк ОТС сразу көрүнүп атат. Бизде мондай плавный подъем болуп кетип атканын 1 мүнөткө бул жакта давайте 3 эле сделка ачам, достор. Все, 3 эле сделка мен азыр могу плюска жапсам, плюска чыгып кетет экенмин, достор. Сразу где-то бир 50-40 миң сомго да. Если, конечно, бул сделкабыз плюска жабылса, бул уже бизде канчанчы 4-чү сделкабыз да, же 5-чи сделкабызбы? Ну, короче, 4-чү же 5-чи сделкабыз болуп атат бул жакта. Если бул сделкабыз плюска жабылса, дальше смысл мен көрбөй эле турамын да, сделка ачканга, потому что мен плюска чыгып кетемин да. И плюс еще мен жанагы минустарымды кайтарып кетип атамын да. Башында менде балансым 1 миллион 250 миң болчу. Азыр могул сделка менен кайра ушул акчамды кайтарам и плюска чыгып кетемин да. Так, 5 секундне которойлойлу и байкайлы, достор. Бизде 13 секунд калды. Блин, максимальный пиктен ачып коюп турбуз да. Азыр дагы бир просадканы күтөйлү. И просадкадан дагы бир жолу, достор, 1 мүнөткө сатып алабыз бул жакта. Так, кийинки валютная пара евро-японская иена ОТС болот, достор. Как раз азыр бизде поддержкага түшүптүр графигибиз. Бул жерден 1 мүнөткө уже 8 сделка ачат экенмин, достор да. 7-8 сделка ачсам нормально болот экен. Давайте ушул жерден 4, 5, 6, 7, достор. Все. Ну, давайте 8 ачып кое берели и давайте анализ кылайлы. Мынакей. Бул жерде бизде ступенькалар болуп атат. Мынакей коробкалар. Бул жактан бери бизде график подъем болгон, далее бул жакта выход болгон, достор. Мынакей. Эң астыңкы уровеньден көтөрүлдү. Далее бул жакта проторговка болду. Мондай коробка болду и выход болду бул жакта. Выход болду, все. Дальше трендибиз бизде тоже восходящий болуп уланып кетиш керек, достор, да. Как раз биз небольшой сниженияны күттүк да, просадканы кичине график астыраак түштү. Ошо астыраак уровеньден биз ачып атабыз сделкабызды үстүгө, достор. Трендтин артынан эле, достор. Мынакей. Давайте байкайлычы, канча секунд калыптыр? 10 секундтай калды сделкабыздын жабылышына. Если бул сделкабыз азыр плюска жабылса, достор, мен полный минусумду кайтарат экенмин и плюс еще небольшой, кичине болсо дагы плюска чыгып кетет экенмин, достор. Так,
уже минусумду кайтарды и плюска чыгып кеттим достор. Ну где-то бир 40 000 сомго плюска чыгыптырмын достор. Вот. Ушундай жыйынтык бүгүн бизде кечки саат 9-да эфир башталат достор. Баарыңыздарды күтөм. Ссылкалардын баардыгы ушул эле видеонун описаниясында болот. Ошол жактан өтүп катталып алсаңыздар болот достор. Силер менен мен Нурсултан. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.